Ырчы Джонинен иниси операция жасатуу үчүн Түркияга кетти. Ырчы Джонинен бир тууган агасы Нарымбек Манаевдин 4,5 жаштагы уулу Нуриман Түркияга жасатуу үчүн кетти. Операция Стамбулдагы алдыңкы ооруканалардын биринде болот. Бул тууралуу Ырчы Супер Чекит KG порталына билдирди. 15 августта Нуриман атасы апасы менен Стамбулга учуп кетишти. Азырынча операция кайсы күнү болору белгисиз. Операция жасатууга $32,000 акча керек экен. Каражаттын жетпей калган суммасын кайрымдуулук концертинен түшкөн акча менен толуктадык. Нуриманга операция жасалгандан кийин 1-2 ай реабилитациялоо болот. Ал эми Бишкекке келгенден кийин 2 бутуна операция жасалат, деди ал. Супер ТВ буга чейин Нуриман операцияга муктаж экенин, анын омуртка, жамбашчына бут сөөктөрү жабыркагандыктан баса албай тургандыгы тууралуу материал даярдаган. Маалымат багы Супер Чекит KG. Ырчы Каныкей эми устат болот. Ырчы Каныкей эми вокал боюнча сабак берет. Мындан тышкары ал окуучуларынын үнүнө, тембрине карап жаңы чыгармаларды жазып бере турганын айтат. Вокал мектебин ачууну көптөн бери ойлонуп жүргөм. Анын үстүнө вокал боюнча сабак бересизби деген суроолор, сунуштар көп болот. 3 дипломдун ээси болгондуктан пайдалуу иш жасоо максатында сабак берүүнү чечтим. Алгач кайсы жакта иштесем деген ой болду. Мамлекеттик жайларга барсаң баалабайт, тескерисинче басынтат. Мындан улам мектеп ачууну пландап мекеме издедим. Ошентип режиссер Эльнур Осмоналиеванын мектебине бардым. Ал менин вокалдан сабак берүү идеямды колдоду. Буйруса окуучуларымдын үнүнө, тембрине карап жакшы чыгармаларымды тартып алайм. Азырынча биринчилерден болуп Айпери Кубик кызына жаңы чыгарма жаздым. Чыгарма анын үнүнө туура келет, дейт ал. Ырчы учурда вокал боюнча сабакка жазылуу жүрүп жатканын кошумчалады. Маалымат багы Супер Чекит KG. Кашкардын кашасы же таасир талаш. Курсан Асановдун жактоочусу Икрамидин Айтыкулов. Курсан Асановду сурак алып, анын үйүн тинтүүгө алууга жактоочусу катары катыштым. Кызыгы козголгон кылмыш иши менен анын өзүн толук тааныштырышкан жок. Менимче Курсан Асановдун үстүнөн козголгон кылмыш ишинде анын кадырын түшүрүү үчүн ИИМ министри Кашкар Жунушалиевдин жеке кызыкчылыгы бардай. Кылмыш иши тергелип аягына чыкканга чейин Кашкар Жунушалиев кызматынан убактылуу кетиши керек. Анткени бул иште күбөлөр милиция кызматкерлери болгондуктан аларга министр кысым жасап, көрсөтмөлөргө таасир этиши мүмкүн, деп билдирди. Жөө катары тиешелүүлүктөлөр жүрө электе. ИИМ министринин Курсан Асановду оор кылмыштарга айыптап чыкканы анын жеке кызыкчылыгы бардыгы менен байланыштырды. Ырасында биз буга чейин ИИМ интриганын туткунунда калганын жазганбыз. Маалымат багы Аргумент Чекит KG.